Assalamu alaikum dostlar. Азыр биз буга чейин мен ушул чөйжөлөрдү видеого тартып киргизгем да. Андан кийин ошол жакта карасам көпчүлүк комментарийге жазыптыр да ушул чөйжөлөргө кантип кандай жем бересиң депчи. Ошол тууралуу азыр силерге айтайын деп жатам. Бул жерге азыр бизге мынакей бул жем бул арпа менен маканын майдаланганы. Буга азыр бул жер 4 кг да, бул идиште 4 кг турат. Буга биринчи очередте эле мынакей бул кадимки эле май, тамакка кошулчу эле май. Ушул майдан 4 кг муну жарым чыны да. Ошо майды куябыз. Бул майды куйгандан кийин бул жерде 2 идиш турат. Так. Бул жерде бул рыба костяная мука да. Рыба костяная мука деп коет. Бул баягы балыктын калдыктарынан, балыктын калдыктарынан жасалган, балыктын сөөгүнөн жасалган ун деп койсо болот. Бул жерде ошол баягы тоокторго, чөйжөлөргө керектүү көп витаминдер бар да. Муну ошо 1 кг жемге 1 кашык кошуш керек, кичинекей кашык мененчи. Азыр бизде 4 кг болот да, 4 кашык кошобуз мындан алып туруп. Көп эмес, аздан 4 кашык кошобуз. 2 3 4 кашык коштук. Анан эми бул идиште бул дагы ошол сыяктуу эле премикс деп коет. Порошок. Бул деле ошо чөйжөгө керектелүүчү көптөгөн кальций, көптөгөн чөйжөгө керектелүүчү витамин да. Базарда J1 деген жемдер бар, аларды алып берсе болот, бирок алардын баасы өтө эле кымбат да. Азыркы учурда 32-33 сом килограммычы. Ушунан алып туруп эле жасап берип койсо болот да. Бул мына азыр бул витаминдерди рыба костяная муканын килограммы 40 сом, 1 килограммычы. Оңор эмес жемеге жетет. Ал эми бунун дагы килограммы 50-60 сом ушундай. Азыр экөөнө тең 4 кашык коштук. Мынакей ушуну аралаштырабыз. Азыр бул жерде 2 кг арпа, 2 кг мака да. Тең кошуп туруп аралаштырдым, общий 4 кг болду. Анан жарым чыны деп коебуз, эми жарым чыны 1 пиала май кадимки эле. Анан 4 кашык 1 килограммга 1 кашык мына рыба костяная мука, 1 кашык бул премикс деп коет. Ошондой витамин. Чөйжөлөргө керектелүүчү витамин да. Ушундай жасап берсе болот. Азыр шуну жакшылап аралаштырып туруп, азыр мен бул жакта турган ушул чөйжөлөргө азыр жем жасап, жем кылып беребиз. Мынакей азыр шуну жемди жакшы кылып аралаштырып алдык. Бул май кошконубуздун себеби мына жем кургак болсо бул чөйжө жеп атканда тамагына жабышып мындай кыйналат да. Жем, то есть май кошконубуздун себеби ошондон болот да. Влажный болуп, жем өзү сонун болуп турат, жегенге да аябай ыңгайлуу болуп турат да. Ошол витаминдерди ошо вет аптекадан алсаңыздар болот. Килограммы 40 сом, 50 сом ушундай эле, көп деле кымбат эмес. Анан кийин мүмкүн болушунча мына жемди мен арпа менен макашак да. Мүмкүн болушунча багындай кебек, буудай, бүт жемдин бүт түрүн аралаштырып туруп берсеңиздер өтө сонун болот. Чөйжөлөрдө эле бир кыл жем жей берсе да көнүнө этет да. Ошон үчүн ар түрдүү жемдерди кошуп аралаштырып берсем, буларга да аябай жакшы болот. Азыр болсо, мынтип бул 2 идишке салып алдым мен. Ушуну алып туруп азыр чөйжөлөрдү тартып беребиз. Мынакей жеп атышат. Булар азыр жемге тоюп турган убагыда. Азыр экинчисин алып туруп үстүдөгүлөргө. Нар тур, түшүп кетесиң, нар тур. Мынакей. Азан жешет. Мынтип жаап коебуз. Чөйжө бакканда температурасы 30 градус болсо, орточо 30 градус болсо, ошолор жакшы болот да чөйжөгө. Онда муздак болсо үшүп өлүп калышат. Булардан дагы бир сон жем берсе болот, ал болсо баягы неме да, өпкө бар го. Баягы жаныбарлар союлгандан кийин өпкө. Анан кийин
баягы ичеги карындар ошолор аябай сонун болот да буларгачы ошону алып келип туруп арзан эле болот ала баягы эт сатылган жерде да калган калдыктарда ошолорду алып келип туруп мясорубкадан тартып туруп берсе буларга как протеин катары болот да баягы сөл жылаган курт кумурска дейт го ошондой болот да алардан да күчтүү болот. Мүмкүн болсо ошолорду алып келип берсеңер аябай жакшы болот. Чөжөлөр тез чоңоет. Аябай жакшы болот да буларгачы. Өпкөнү анан баягы ичеги карындарды алып келип туруп, тазалап, мясорубкадан тартып туруп берсе, аса жакшы жешет. Мынакей ушул тууралуу видео кылайын деп, кантип жем жасайт, кандай жем бересиңер деп сурап аткандар үчүн ушундай. Анан кийин дагы бир нерсе, биздин WhatsApp группабыз бар. Ошол WhatsApp группабызына ушул видеонун описанияда жазылып турат. Ошол жака кирип кошулсаңыздар болот. Ушул. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар. Көрүшкөнгө чейин.